Баары жакшы, рахмат. Болуп, Зенинин кызы кылып, апам жок, катуура. Абалда эмнесин ушунча бір турганым бар, рахмат. Баары жакшы. Биз дагы көпчүлүгүн токтотуп кеттик метробуска. Машиналарда отургандар бар азыр. Аттылар Oldu sıra. Sen menen. Эми көө катарында чакырышты. Эмне маселе десеңер ушул Жалал Абад мамлекет университетинин ишмердүүлүгүнө жараша мага тиешелүү. Анан мен мугалим болуп иштедим ал жерде. Ар жок эле студенттер текшерип атасыңарбы? Ар жок текшерип атабыз деди. Эми биз дагы текшеребиз, башка студенттердин да сурап атканы, башка маселелер. Анан калган тергөөдө болгон нерселерди айтпайсыңдар. Түшүнүктүү. Бирок 2,5 саат ашып 3 саат дейли. 3 саат болду. Кирип чыгып кеткенине. 3 саат болупту. Бул жерде баардыгы билип. 3 саатта ошол университеттин тегерегинде сөздөр болсо, башкасын элге баардыгы билет. Эми мени бир топ жолу азыркы бийликтин убагында оппозицияда жүргөнүздө, ушул азыркы бийлик менен кошо оппозицияда жүргөнүздө дагы бул бийлик кандай десем, ушул бийликтин айынан 12 сааттап административдик штрафтарды төлөп соттолуп, 7 сааттап, 8 сааттап түшүнүп кат жазып, вокзалдарда ар кандай психологиялык жактан, моралдык жактан ушундай кордук көрүп жүргөнүбүздө дагы мен ал жерде иштеп аткан бир да кызматкер күнөөлөгөн эмесмин. Себептен алардын баардыгы биз буйрук аткарып атабыз, кечирип кой деп алдын ала өздөрү айтышат. Бирок мен бир күн кандай чечимге келдим. Биз ошо буйрук аткарып аткан кишилерди жазалабагандыктын айынан дагы деле ошол адилетсиздик уланып атат да. Балким бийлик өзү күнөөлүү эместир, балким ошол кишилер бийликке жагымпоздук кылабыз деп кошоматчылар ушундай жолго барып жаткандар. Азыр мындан кийин деле тияк отчет бериши мүмкүн булар. Биз ушунчалык запрос кылып, мына сиз үчүн мындай отчет дегендей болуп туруп, мактануу катарында. Эми мындай да урматтуу мекендештер, азыр Жалал мамлекеттик университетинин жетекчиси ким экендигин бар жоңузда тактап билсеңиздер. Ал жердеги документтердин жоголуп кеткендиги, жана кандай болуп аткандыгы шек жаратып атат да. Ошон үчүн мен айтар элем, азыркы бийликтин учурунда эмнелерди гана болду. Бирок мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Мен адам өлтүргөн жокмун. Мен адамдарды барымтага алган жокмун. Мен бирөөнүн рызкысын урдаган жокмун. Келечектин бизден кийинки урпактардын тагдырына балта чапкан жокмун. Биздин ушул мекендештер Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын 100 миңдеп колдоп бердиңиздер. Керек болсо андан да көп. Ошолордун тандоосу менен биз келдик. Бизди президенттик кызматтагы, депутаттык кызматтагы өзгөртө албайт. Анткени ал эл тартуулаган кызмат. Ошондуктан мен айтарым, адам өлтүргөндөрдү, биздин келечегибизди талкалагандарды, ушундай бир бирөөлөрдү алдагандарды канчалап карайлап жүрүшөт. Миллиондогон мекендештер сыртта жүрүшөт. Ошолордун факторун туураныкка жакшылоого салондун ордуна бага окшогон карапайым үй бүлөнүн кызынын артынан ошол тургандыгы ачуу сынды болгондо да конструктивдүү сынды айтып атканда туура кабыл албай ушундай жолго барып аткандыгы биздин бийликтин деңгээли. Кезинде Садыр Нуркожоевич Атамбаевдин бийлигин айтты. Алсыз бийлик оппозицияга ушундай бут тозоп, ошолорго жолтоо болот. Азыр мына мен түшүнөт элем, эгер бул мага гана тиешелүү
партиянын ичинде болгондо да оппозициялык партиянын ичинен 2 кишиге ушундай уламдан улам иштеп жаткан жерибизге жогорку кеңешке келип ошолорго тынчын алып повестка берип белгиледип анан 10 кишини жетелеп келип алып тийиштүү кызматкерлер биздин фракциянын лидерин дагы бүгүн мындай кандай десем бир малга мамиле кылгандай эле мамиле кылгандары уят маселе өтө уят эч нерсесине мурдулук туткан жайы жок кечээде дагы жогорку кеңеште биздин фракциянын лидери дагы айтты вице спикериңерди дагы комитеттериңердин төрагалары дагы алардын төрагалардын орун басарларын дагы мурдубуз туткан жок биз эч нерсесин дагы элге таандык кызмат эгерде биз ушул сөздөрдү ачуу сындарды айтат деп коркуп атышса анда корксун биз мындан да ачуу даярдап койгон далилдерибиз көп ал далил менен көптөгөн бир жакында чоң маселелер чоң ушу кылмыш иштери ачылат туруңуздар өзүңүздөр көрүп аласыздар мен бир нече жолу кайрылууга аракет кылдым баягы консенсуска келели биргеликте чечели деп канча жолу ынтымакка чакырдым бирок по факту бизге канчалаган фейк эмес өздөрүнүн жүзү менен чыгып кайрылып бизди күнөөлөп биздин адамдык аялдык керек болсо менин жеке ар намысыбызга шек келтирип башын таш менен жарып кетебиз ушинтип өлтүрүп кетебиз дегендер карап отурат экен тийиштүү кызматкерлерчи карап отурат экен бирок факт ошолорго кылмыш ишин козгобой ошолорду чакырбайт булардын өздөрүнүн армиясы болуп атпайбы булардын өздөрүнүн мыйзамы бар экен ал мыйзам бизге гана иштейт түшүнүктүү